Бьет, значит, любит деген орустардын сөзү бар. Бирок бул психологиялык жактан алганда таптакыр туура эмес. Анткени эгерде күйөөсү же аялы бири-бирин ура турган болсо, контролдой турган болсо, постоянно кызганыч боло турган болсо, демек бул ошол адамдын, жана кызганып жаткан адамдын балалык чагында кандайдыр бир чоң травмасы бар деген нерсени түшүндүрөт. Эми баарыбыз эле Кыргызстанда жашайбыз, көп балалуу үй бүлөлөрдөнбүз, көбүбүз, анан кийин жанагы дефицит внимания ата-эненикин дегенди карабай деле койсок болот, анткени ал бүт көпчүлүгүндө бар да, эми мынчалык деңгээлде болсо дагы, то есть анча мынча нормальный нерсе. Бирок тилекке каршы жанагындай патологический болуп кеткенде, патологический дегенде бул постоянно эле ошону эле издей берет да. Дайыма эле эмнеге кызгансам, кайда жүрдүң, ким менен сүйлөштүң, буга эмне деп койдуң, муну карап койдуң деп аял кишилер дагы, эркек кишилерде дагы бар. Эгерде ошо балалык чагында ушундай бир травма ала турган болсо, бул эмненин белгиси? Бул демек ал кишинин өзүн баалоосу төмөн, то есть самооценка низкая, да? Мен жанагы бир основной эмеси болот, установкасы болот, я недостоин, мен татыктуу эмесмин. Любой жакшы нерсеге мен татыктуу эмесмин деген. Бул кичинекей чагында такыр эле көңүл бурулбай алган балдар, ташталып кеткен балдар, көбүнчө, баары эмес, бирок көбүнчө ошондон пайда болот. Жанагы мисалы азыр бизде чоң тема болуп атпайбы, миграция темасы, анан кийин башка бирөөнүн үйүндө калып атат, же мындай эми жакшы караган киши болсо дагы жакшы, бирок такыр эле мындай тааныш билиштин колунда калып калган балдар ар кандай болуп калып атат. Анан ошол учурда балдарда могу ичинде сезимдер, ойлор жарылат да, демек мен эч кимге керегим жок, бул дүйнө кооптуу, мир опасен депчи. Анан дайыма бир тревожный состояние болуп турат да, мындай коркунучтуу болупчу. Өзүнө өзү деле билбейт, түшүнбөйт чоңойгондо, бирок ошол бир тревожный состояние болуп жүрө берет да. Анан чоңоюп, үй бүлө куруп, күйөөгө чыгып, аял алып, ушундай бир жашоо алып баштаганда акырындан жанагы балалык травмалары сыртка чыга баштайт дагы, анан коркуу сезими келе баштайт. А мени таштап кетсечи, а мен ушуга татыктуумбу, татыктуу эмесминби деп. Анан эгерде өтө жанагындай патологический чоңураак болсо, бул уже ошолорго акырын өзү эле подтверждение издей баштайт да. Подтверждение деген тиги муну карап койду, демек бир нерсени сүйлөшүп атат, бир нерсе кылган атат, буга лайк басып койду, буга жазып койду, муну менен күлүп сүйлөп койду деген мындай ойлор башында айлана берет дагы, анан кийин уже кызганычтын реакцияларын алып келет да, скандал, истерика, ызы чуу, жанагындай уруш, кээде кол көтөргөнгө чейин дагы барып кетип атышат. Бизде ошол детский травмалардан келип чыгат. Детский травмалар болгондо эми бизге бирок көнүмүш эле болуп калган нерселер, мисалы салыштыруу, эң жөнөкөй салыштыруу да. Даже бир тууганды салыштырганда, мына сенин байкеңди карачы, бул мондай кылып атат, бул отличник, а сен болсо там двоечниксиң, бул эмне кылганың, мондай окубайсыңбы дегенде, ошол салыштырып жаткан баланын миягында бир муздак нерсе боло баштайт да, өсө баштайт, чоңое баштайт. Биринчиден ошо улуу байкесин жек көрө баштайт, экинчиден демек мен жаманмын деген ой келе баштайт акырынан. Бир туугандары мындай кошуна колоңдун балдары, элдин балдары деген сөз бизде канчалык, анан ошонун бүт баары акырындан самооценканын түшүшүнө алып келет. А самооценка түшкөндө, значит, бул мен татыктуу эмесмин, я недостоин деген нерселер болот да. Жолсо дагы бир мисал катары алсак, эгерде мисалы атасы бир Айбек деген баланын атасы, допустим, миграция кетти, иштеп жүрөт, апасы байкуш биякта окат кылып жүрөт. Мисалы Айбек бир 7-8 жаштагы бала болсо, ооруп калды дейли, үйүндө жатат, апасы жумушка кетти, аларга баласына дары алып койду, бирок бала жалгыз. Апасынын айласы жок, багыш керек, иштегени кетти, үйдө. Анан ошондо 2 күн болобу, 3 күн болобу, мисалы ангина болуп жатат деп коелу, 2 күн, 3 күн болобу жатат жалгыз үйүндө, анан кийин ошондо мен эч кимге керегим жок турбайбы, даже мен ооруп атканда дагы мен эч кимге керегим жок экен. Демек бул дүйнө кооптуу экен, мир опасен
деген акырын ойлор келе берет, анан кийин установкалар пайда боло берет да. Анан ошол нерсе кийин чоңоюп, уже чоң киши болгондон кийин ал эч жакка кетпейт, ал ичинде кала берет да, балалык жанагы установкаларчы. Анан ошолор чоңойгондо гана уже сыртка акырынан чыга баштайт, чоңойгондо. То есть аялы менен болгон мамиледе, там кыз киши болсо күйөөсү менен болгон мамиледе негизи кызганычтыкы көбүнчө түп тамыры бул детский травмаларда болот. Эгерде адамдар ошол кызганычтан арылат элем, мен ушуну жок кылат элем, жоёт элем десең, бул иштесе болот. Ал үчүн бир аз ошол детский травмаларга барыш керек, аны иштеп чыгыш керек. Анан кандай жеңил дагы боло баштайт да жашоочу. Ошондон акырын арылып баштайт. Ошол кызганыч боюнча тема ошондой. Эгерде оюңар болсо, сурооңор болсо, ылдый жакка жазып кеткиле. Жооп бергенге аракет кылабыз.